Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 28 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Чүй областы, Соқлук району, селекция жол болсом Первомайская деген айылда жүрөм туғандар. Ушул жерден ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаттыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге ушул үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Видеону өткөрүп жибербей аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр жол жээгине чыгып сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн туғандар. Сатылуучу үйгө баруу жолун түшүндүрүү үчүн туғандар мен айылдын центральный трассасынын жээгине чыктым. Бул мына айылдын центри. Бул жерде 3 магазин бар экен. Жанында өйдөрүктүү мектеп, чоң полия жана садик туғандар. Сиздер ушул жердеги мына Чынара магазинин тушунан жөө түз бир 150 метр басып барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Эгер машина менен болсоңуздар, бир аз ылдыйраак басып туруп, анан батышка карай басып барсаңыздар, машина менен барсаңыздар болот. Жанында бул жерде гастроном деген кичи маркет деле бар экен. Анан эгер сиздер бул жол менен түз чыгып барсаңыздар, Часпикке, Романовкага чыгып бара аласыздар. Ал Романовкага чейин көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынан келет. Анан ал жерден бул жакка чейин дагы бир таксиге же бир маршрутка отурсаңыз болот. Жана ошондой эле бул жердин өзүнөн түз Бишкек шаарына бир маршрутка деле каттайт экен туғандар. Бир маршрутка түз Бишкек шаарынын өзүнө деле барат. Анда мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туғандар. Мынакей туғандар. Чынара дүкөнүнөн түз эле батышты карай бир аз эле басып, бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Сиздер эгер машина менен болсоңуздар, бул жактагы көчө менен түз кирсеңиздер болот. Эгер жөө кирсеңиздер, бул жердеги Чынара дүкөнүнүн жанындагы бул жердеги жол менен түз кирсеңиздер болот. Мына бул жерде мындай балдар ойногон аянтча деле бар экен. Анан бул мына үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Чек арасы бул түштүк чек арасы бул чоң бактан, анан түндүк чек арасы бул жактагы кошунанын заборуна чейин болуп калат экен. Анан ушул жерден башталат сатылуучу үйдүн участогу, ушул жерден башталат. Аянты 25 соток экен. Мынакей бул жерде алма бактары. Азыр сиздерге айланып келип, мындайынан көргөзөм. Бул жактан кирип бир чекеден көргөзөм. Туғандар жана видеонун жүрүшүндө көрдүңүздөр. Ал жерде центрде мектеп, садик бары жакын жерде. Эгер барсаңыздар 3 мүнөттө барып калат. Балдарыңыз мектепке, садикке барса 3 мүнөттө чыгып барып кала алат. Айыл өкмөтү деле бул жерде бар экен. Бул жакта полиялар деле көптөгөн ушундай объекттер жакын жерде жайгашкан туғандар. Дагы келгениңиздерде өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Анан түз эле бара бересиздер туғандар. Бул жерге бир кирип бараткан жерге бир 6 машина батат окшойт. Андан кийин баргандан кийин дагы жер бар. Кыскасын айтканда, жердин аянты кенен 25 соток. Документтер боюнча техпаспорт бар экен туғандар. Мынакей. Эгер сизге кызыл китеп маанилүү болсо, кызыл китепти деле ошол аларыңызда жасатып беребиз деп айтты үй ээси. Мынакей бул жакта түрү менен алма бактары. Андан ары бул жерге көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Андан түз кирсек, анан бул жакта мынакей сатылуучу үйдүн бул алды тараптан көрүнүш болуп калат. Бул жакта деле алма бактары, ушундай түрлүү бактар бар экен. Суу, свет бар туғандар. Канализация азырынча септикке куюлат. Канализациянын суусу отопление деле бар, паровое отопление. Мынакей бул алды тарабынан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай жүзүм бактары, алма бактары, түрлүү бактар көп экен туғандар. Үй жөнүндө айтсак, бул үйүбүздүн узун турасы 10 10 бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн. 11 10 экен туғандар. Кечиресиздер. 11 10 бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн туғандар. Азыр ички тараптарын деле көргөзөм сиздерге. Анан бул жакта алды тарабына кошулуп бир аз мынакай фундаментта куюлуптур. Сака бир бөлмө кошоюн деген окшойт үй ээси. Аны келгениңиздерде да өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бул жакта жана үйдүн чыгыш тарабында тапчандар коюлуп, мондай жүзүм бактар, кыскасы ушундай сонун бактары көп үй экен. Азыр ички тараптарына кирип сиздерге көргөзөйүн, андан соң корбосуна чыгып, мынакей ал жакта жер жемшеккенге жерлер, мал сарайлар, дагы түрлүү бактары бар экен туғандар. Калган маалыматтарды азыр үйдүн ички тарабын тартып болгондон кийин сиздерге берем. Чыгып киргенде прихожка туғандар. Дуалдары текстура экен бул жердин. Светини үй ээси бары өчүрүп коюптур да. Мен чыккандан кийин эйлем кайсы жакта калды экен жандырган жери, мына бул жакта. Окей. Отоплениянын котелу деле ушул жерде орнотулуптур туғандар. Андан ары түз кирсек, бул жакта дагы бир ушул прихожка сыяктуу жер бар экен. Коридор деп коебузбу? Бул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кетип атат экенбиз. Бул жакка кирсек душ, бул жакта кухня, дагы бир бөлмө. Сиздерге биринчиден түз кирип чоң залды көргөзөйүн. Мынакей. Бул жагы зал.
Чыгыш тараптан терезелер орнотулуп тур, отоплениянын материалдары орнотулган туугандар. Мына потолок, натяжной потолок көрүп турганыңыздардай люстралар деле орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Сіздерге документтер боюнча айттым, техпаспорт бар азыр үйдө. Бирок кызыл китеп сиздер үчүн маанилүү болсо, сиздер келип көрүңүздөр, сиздерге жакса, алар учурда сиздердин өзүңүздөргө кызыл китеп жасатып берет экен үй ээси. Андан ары мынакей бул кухнянын көрүнүшү, полдору ламинат, дуалдары. Бул жердики да текстура экен туугандар. Окей, жана түштүк тараптан терезе орнотулган, ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер деле орнотулган. Ушундай көрүнүштө, жана ушул жерден түз өтсөк, бул жакта бир мындай спальный бөлмө бар экен туугандар. Бул бөлмөлөрдүн деле дуалдары обой, менин оюмча мону итальянский обой деп койчу беле, адашпасам. Эгер адашкан болсом, комментарийге жазып коюңуздар туугандар. Потолок гипсокартон жана батыш тараптан чоң терезе орнотулуптур. Окей. Мына ушундай көрүнүштөгү бөлмө. Эми сиздерге мен душту көргөзгөндү унутуп турмун туугандар. Бул жакта душ жайгашкан, полдук кафель, ички тарабына мынакей кир жууган машиналар орнотулуптур, суусу аристон менен жылыйт экен. Бул жакта жуунчу бөлмө туугандар. Эми андан ары короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин. Туугандар, мен кайра үйдүн короосундамын. Эми сиздерге бир чекеден үйдүн тышкы тараптагы маалыматтарын берейин туугандар. Мынакей үйдүн чыгыш тарабында бул жакта жүзүм бактар, алма бактар, ал жакта погреб деле бар окшойт. Менин оюмча үй ээси мага ал жөнүндө айткан жок. Анан кирсек, бул жакта чакан 2 очок бар экен, 3 очок экен. Анан тапчан, алма бактары сливанын түбүндө, мындай жүзүмдүн түбүндө, жай айында отура турган жер экен туугандар. Бул жакта раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр, мынакей. Эми андан ары бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Чыгыш капталында гүлдөр, алма бактары, жер жемишекке жерлер, мына помидор, алмалар туугандар, капуста баары эле бар экен. Мынакей жердин аянты 25 соток туугандар. Кээ бир алмалары эрте бышчаган окшойт, могу бышып тур уже кыпкызыл болуп. Кыскасы туугандар, жана жол боюга чейин алма бар экен бул жагы. Бул жактарга азыркы учурда кээ бир жерге беде эгилиптир. Бул жага жаңы жер жемиш эгейин деген пландар менен жакында эле чапкан окшойт бул жерлерди туугандар. Эми түндүк чек арасы бул жердеги Зымторго чейин болуп калат. Андан ары үйдүн батыш тараптарын сиздерге көргөзөйүн туугандар. Так. Үйдүн жерин аянты чоң экен туугандар. Шашылып көргөзсөм, бир аз себептерден улам кеч калып келдим эле бул жака. Азыр Сосновкадан келдим мен. Кеч кирип калса анча деле маалыматтарды жакшы көргөзүп бере албай калабыз. Бул мына үйдүн чыгыштары, батыш тарабы туугандар. Окей. Үйдүн батыш тарабы. Кээ бир жерлер өтүп кетиптир бул жактары. Чек арасы бул Зымторго чейин болуп калат. Жана бул жакта навес жазгы жайкы мал сарай болуп калат. Навестин ал жагында кышкы мал сарайга дуалдарын көтөрүп тур. Азыр алдына барып көргөзөм. Бирок пока шифры жабык элек. Жана бул жакта дагы туугандар. Алма бактары, слива. Айта кетчү нерсе, канализациянын суусу бул септикке коюлат, 4 метр ылдыйга карап тереңдикте казган дейт. Бул жакта эски там бар экен, азыркы учурда швея катары колдонушат экен үй ээлери. Мынакей бул жакта бул шлакоблокко чейин болуп калат чек ара. Бул жер, анан ал жагы ал үй бүткөн жерге чейин. Бул жакта деле мынакей көрүп турганыңыздардай навес, синябал, тоокана, ушул сыяктуу объект дейбизби, помещение дейбизби, ушул нерселер бар. Анан бул аппараттар жөнүндө сурап турмун. Калатпы, жалып кететпи, анда телефондо же келгенде сүйлөшүп алсаңыздар болот. Жана бул жактан жер жемишеккенге жерлер, үйдүн штырандагы летний душ. Анан чек ара туугандар, мынакей бул жагы бул стальбага чейин болуп калат. Жакында көргөздүрөйүн, бул стальбага чейин болуп калат. Мынакей. Эми бул үйгө сиздер кааласаңыздар батыш тараптагы жол менен да кирсеңиздер болот. Чыгыш тараптагы жол менен кирсеңиздер болот. Кааласаңыздар ортосунан бөлүп 2 адам болуп сатып алсаңыздар деле болот. Бирөөңүздөргө участок болуп калат экен. 25 сотокто бөлсөңүздөр канча? 12,5 сотокко тийип калатпы? Бирөөңүздөргө 12,5 соток жер, бирөөңүздөргө толук үй менен болуп калат экен туугандар. Эми бул вариант алуучулар үчүн ошондой жеңилирээк болуп калат алганга деле. Мынакей кааласаңыздар бул
жол менен да чыгып кирсеңиздер болот туугандар. Бул жолдун жанынан деле суунун турбалары өткөрүлүптүр. Эч кандай ал жактан эгер ортосуна бөлүп алган тагдырда деле ал жактан сууну тартып келгендин кереги жок. Бул жолдун жээгиндеги турбана сиздер сууну түз киргизип алсаңыз болот үйүңүздөргө. Бул жакка үй салсаңыздар мына бул чыгыш батыш чек арасы. Бул жол менен чыгайын десем ити бул жерде байланып туруптур туугандар. Мен кайрылуу үйдүн алды тарабындамын туугандар. Эми бул үйдүн баасын айтайын. Бул үйдүн баасын $39,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номери мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы бир жолу негизги маалыматтарды эскерте кетейин. Жердин аянты 25 соток. Суу свет бар, отопление, паровое отопление. Канализациянын суусу септикке коюлат. Мектептер 3 мүнөттүк аралыкта. Үйдүн узун турасы 11 вон жана кирпич менен бүтүрүлгөн туугандар. Мына ушундай. Дагы толугураак эле көрүңүздөр келсе, келип дагы көрсөңүздөр болот. Баасы $39,000 сүйлөшүү болот. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар туугандар. Жана кимдир бир ошол сыяктуу үй издеп жүргөн акчасы даяр, үй издегендер деле көп туугандар. Мага деле кайрылып атышат. Мен деле жөнөтөм, бирок сиздер деле туугандар группалар менен бөлүшүп койуңуздар. Ал нерсе кимди бир үй издеген болсо, ал кишиге деле чоң жардам болот. Мага үй ээсине дагы үй издеген кишиге. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар. Бир аз шашып сүйлөйм өзүчө. Мейлиңиздер.